Adılçı, kandar yaxşısın mı? Yaxşı durasın mı? Nasıl kanka saklanım he? He? Qancha yaşta? Boshqa chaldi. Navbatda Adilga siz jardam kerak bo'ladi. Adilga jardam beraman deganlar oldidagi Sberbank kelishim bo'yicha aqsha o'tirsangizdar bo'ladi. Hozir otasidan genelroq ma'lumot olamiz. Biz menен birge olыңыздар. Бул төрөлгөндөн бери ушундайбы, кандай ушул кененирээк айтып берсеңиз Адыл жөнүндөгүчү. Канча жаштан баштап ушундай бул оорууну айыктырганга мүмкүнчүлүк барбы? Массажды толук алып атасыздарбы? Ошол жөнүндө кененирээк кайрылып айтып берсеңиз. Бул балам ошо 2011-жылы төрөлгөн ноябрь айында. Төрөлгөндө эле без сознаниеден төрөлгөндө. Илебай сразу реанимацияга алып кеткен. Вакуумда жатты, патологияда 20 күнүнөн чыкканда, 25 күнүнөн ушул. Биз да жаш болдук такыр. Эми айып кетет деп 20 күнүнөн айыпты. Чыкты, анан 6 айына билдик экен, мындай болчу. Бул ДЦП, микроцефалия дейт, ошо 6 айдан кийин эле уже башка мындай темалар жүрмөлөп жүрсө, жүрмөлөйт. Анан мээси өспөй калган да. Анан эмне болуп экен деп больницага көрсөтсөк, диагнозун айтты, микроцефалия экен депчи. Микроцефалия деп жана 3 жашында эмеге тургуздук жана пособие. 3 жашынан баштап ала баштадык. Сиз балаңызды өзүңүз жалгыз карайсыз? Көбүнчө өзүм эле карап койм, бирок келинчегимди эле карашчу, бирок ал кичине 3-чү балам төрөгөндөн кийин кичине ооруп калды. Эме болчу. Биз алда психологиянан, Эме кыргызчылыкпы же эмне ушул бир аз ооруп атат да. Анан азыр өзүм карап атам да. Ким жардам берип атат? Иштетесизби андай? Жок, иштебейм. Негизи иштечүмүн, анан келинчегиңиз азыр ошол жерде. Келинчегим ошо Кайнижан эртине кетип турат да. Эс алганы үйдө көп жерде турат да. Анан ошол жака эс алганы барып турат. Таза абага демеген. Ошо. Мындан тышкары 2 балам бар. Вообще 3 балам. Мага байке Instagram аркылуу аябай жазып жүрдүк. Негизи ушул бошогондо айнан эле келе албай жаттым. Ушул эме керек, памперс керек, аябай памперстен кыйналып атабыз. Ушу балама 6 размердеги дегенде ушундай памперстерди көтөрө бердим, колуман келишинче байке. Анан кийин кыргыз элден жардам сурайбыз, сиздин Сбербанкыңызга, телефонуңузга, байкенин энсому да жок экен, буну азыр аштырып атабыз. Алдыда жазылган номерлерге кайрылып, байке өзүгө жардам берип, ушу кичинекей Адылчике колуңуздан келишинче жардам берелик. Анан массаж жөнүндө айта кетсеңиз. Массаж. Негизи 6 ай сайын көлдө ак суу кырып турат. Ошо калет барчубуз, анан атак негизи постоянно массаж керек, өзүм массаж кылып турам, бирок баягы билген адам керек да. Билген адам керек экен. Массаж кылса балким кичине эметип. Бирок азыр муну только жатырчы, азыр кичине оң колу эме да, тырышып калган да, көп иштейт да. Сол кол менен баягы чыканактап туруп калды кичине. Ага, 9га чыкты өзүм. 9га чыкты. Коляска менен инвалидный колясканы былтыр эмеден акиматтан без очередь эле берген, мен очередке туруп калдым, анан барып айтсак берди, мынага функциональныйчы. Бул үй мамамдыкы. Бирок эме мындай балдарга барып ванна керек экен да. Анан бирок үй дагы жакшы, үйгө 2006-жылы папам суу кийип берген, кухнянын жанында да. Анан суу кийип 2 жыл мурун Якутиядан келгенде эме эметпиз. Ысык суу Аристон койчу. Өзүм эле эметтим да, анан кийин 1 жылдан ойлоп кеттим эме. 80 литрлик таз болгон бул атайчы. Эме инсан анан ваннанын эмеси бар го, шнурчу. Ошону атайын тагып жунуптургучу. Биз эгерде бул видеону биздин курулуш компаниялардын өкүлдөрү көрүп калган болсо, биз туруп кетет элек сизге ушундай бир условиясы менен Адылчике ылайыктуу бир үй берсе деп, ошонун да бир аракетин көрөлүк. Анан кийин бул баланы сөзсүз түрдө айыктырганга аракет кылалык байке. Мен сизди түшүнүп турам, жалгыз баягы апасы менен болсо дагы балким оңойраак, жеңилирээк болот да. Эмне тамак жейт, неме тамак? Эмне жесем ошону берем, эми чайнап берем, өз колум менен берем. Анан кекиртем. Анан суу суу атам деп да айтпайт, өзүм эле сезем да.
уже сезип калдыңыз беле. Сезип. Каттуу жайбы? Бүт эле жейбирт. Бирок желательно жумшак кылып берем, йогурттарды берем да. Анан эшикке чыкканда ашып кетсе бир 15 мүнөткө чыгам. Иштеп кетип алат постоянно. Музыкага кичинекей кезинде көндүрүп койгом да. Анан былтыр мамам атайын келип кеткен. Мамам да кыйналып баягы арзан бир жемелер иштейт да. Анан келгенде айттым, мама мен эле иштеп келбейм, силер баланы карабайсыңар, бир барып келейин деп калдым. Yapacakçı. Ana televizyon yaptırdın. Sakası muzika göndürüp olmuştu. Ana oşa muzika benimle hava kısıtlı tez gediç. Gezi sürelerde olup olmuş. Nasıl bakayım? Kırgız elbisini buradan sırayız. Sizge sabır kılayım. Adıl çıkıyoruz, ayıp etsin. Ayıp olan mümkün var. Güçlük var. Негизи ичимге деген мындай орун жок. Массаж алыш керек да. Массаж керек, мындай үмүт үзбөйсүң. Жок, ташта деген кишилер болду. Улгайган кишилерди айтканда таштап салбайсың, кыйналып каласың деп. Камып таштайм дедим. Жол казан эле айтып таштабайсың деп анан. Анан макул эртең таштайм деп койчумун да, ошентип кутулуп кеттим. Эме. Adılçıke, ben soğuk sizge sabır. Gençlere kırgız elbisten jardam surayız. Şu Adılçık'ın pampersine kamalashına jardam berelik. Эмеге жеттикмин. Жана баягы Эмиспекке эме алып барды го. Матрас. Эме матрас. Ортопедический. Знаете, ошондой ортопедический матрас. жетпейт атты. Хорошо, biz anda ошонун менесин чечелик, байке. Сөз түрдө акча чогулгандан кийин барып экөөбүз ошого алып келебиз. Бул акча бизден болсун. Баланын памперсине, тамак ашына бир аракет кылып, кичине болсо дагы Алла разы болсун. жардам болсун. Баягы аябай жаман болуп кетсин. Мен баягы өзүм да жалгыз бөлүм деймин да, колубуздан келишинче аракет кылып, биз дагы жардам бериңер деп жүрөбүз. Ошол сиздерге дагы сабыр тилейм, байке, жаман болуп атам. Адылчык жакшы баалабы, Асланса, мыйга койбош керекпи? Музыка коюп берейинби? Эмне нерваларына көнүп калгандайсыз? Айра туртасына Нурлан жакшы көрөт экен да, Нурлан Насипти. Нурлан байкени алып келет окшойсуң депсе, бул жака, Тааныйбы Нурлан байкени көрсө? Жок, Нурлан эле кот. Нурлан өзүн тааныбайт.